Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Мына ошентип көптөн күткөн 2020-2021 окуу жылы башталды. Баардыгыңарды бүгүнкү 1 сентябрь билим күнү менен куттуктаймын. Ар дайым ден соолукта болуп, ушул окуу жылын ийгиликтүү аякташыңарга тилектешмин. Өлкөдөгү болуп жаткан кырдаалга байланыштуу 2020-2021 окуу жылын аралыктан окуу менен баштоого аргасызбыз. Бул окуу жылындагы эң алгачкы сабагыбыз тарбиялык сабак болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйүктүү мекеним Кыргызстан. Сабактын максаты Кыргызстандын жаратылышы, символикалары менен таанышуу, мекенди сүйүүгө, эли үчүн ак кызмат кылууга, патриоттуулукка тарбиялоо. Бүгүнкү сабагыбызды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен баштайбыз. Эки миң жыйырманчы 2021 окуу жылында 1 сентябрь билим күнүн билим мага жан сактоо үчүн эмес, билимге билим кошуу үчүн керек деген ураан менен баштайбыз. Балдар, сабакты баштап жатып, жайкы эс алуу жөнүндө учкай сөз кыла кетсек. Жайындасы ким кандай эс алды? Силерге бул жайкы эс алуу жактыбы? Анда балдар, айрым окуучулардын жайкы эс алууну кандай өткөргөндүгүн мына бул сүрөттөрдөн көрсөк болот. Кайгыны билбеген, бактыга жаралып, бакытты издеген. Азаматсыңар балдар. Бул сүрөттөрүңөргө караганда силер жайкы эс алууну аябай көңүлдүү өткөрүпсүңөр. Бул сүрөттөрдөн мен эмнени байкадым? Демек балдар, баардыгыңар силер жаратылыштын койнунда, Кыргызстандын эң кооз жерлеринде эс алыптырсыңар. Демек, биздин Кыргызстаныбыз аябай керемет, кооз жер. Аскасы асман тиреген, мөлтүрөгөн булактары, шаркырап аккан суулары, жапжашыл тулаң шиберлери, 100 жыл бою өскөн арча токойлору, мына ушунун баары бул биздин жерибиз. Биз ушул жерибизди эч бир өлкөгө, эч бир мамлекетке, эч бир байлыкка алмашпайбыз. Мына ушул Кыргызстандын керемет жерлерин бул видеодон дагы көрүп, суктанып, аябай назар салалы.
Мына ушул керемет жерлерибизди өзүнүн таланты менен сүрөт тартып, кагаз бетине түшүрүп, не түркүн боектор менен боегон. Андан башка чыгармачыл акын жазуучулар өзүнүн сыйкырдуу сөздөрү менен Кыргызстаныбыздын кооз жерлерин аябай сүрөттөп, чыгармаларды жазышкан. Ушул мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө 4 сап ыр билбеген кыргыз жараны жок болсо керек. Мына ошолордун катарында балдар силер дагы барсыңар. Ар бириң мекен жөнүндө 4 сабырды билсеңер керек. Анда эмесе азыр эр жигиттин, Сезимдин жана Асылайдын ушул мекен жөнүндө айткан ырларына кулак төшөп, назар салалы. Атырдай жыты буркурап, салкын жел соп зыркырап, апасы таза тунуксу, жайлоосу сонун кыргыздын. Бишкек үйүм, чүй жүрөгүм көлөнем, баткен төз ошум менен көбөйүм, нарым менен кан тамырым бойдогу, Жалал Абад бир тарап жөлөгүм. Кагылайын Кыргызстан, кагылайын, кайраттанып карооңду жаңыбагын. Каным жаным дартыңа шыпа болсо, канатыңды сун мага дарыбайын. Ой азаматтар, демек көрдүңөрбү балдар, биз Кыргызстаныбызды ушул сулуулугун, ушул кооз жерлерин билүү менен бирге Кыргызстандын географиялык абалын жана анын символикаларын дагы жакшы билишибиз керек экен. Анда эмесе бул видеодон Кыргызстан боюнча маалыматты угабыз. Кыргыз Республикасы демократиялык жолдогу эгемендүү мамлекет. Ал Борбордук Азияда жайгашкан. Аянты 199.000 километр квадрат. Өлкөнүн курамында 7 область, 40 район, 31 шаар бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман менжиген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз көп. Кыргыз эли көп кылымдык тарыхы, кайталангыс маданияты, каада салты бар, улуттук тилин аздектеген эл. Түндүк аймагында кар кетелек болсо, түштүгүндө тоо этегинде алма өрүк гүлдөйт. Кыргыз мермети ысык көл менен сыймыктанабыз. Жерибиз ген байлыктарга бай, гениалдуу жана таланттуу адамдар мекенибиздин жана элибиздин атагын чыгарган. Улуу акын жана жазуучулардын, таланттуу сүрөтчүлөрдүн, манасчылардын мекени. Кыргызстан көп улуттуу калкы бар мамлекет. Азыркы учурда бирдиктүү үй бүлөдөй 6 миллион адам жашайт. 100дөн ашуун улуттар бар. Кыргызстандын эли бирдиктүү эл. Тынчтык жана ынтымак ар бир адам үчүн башкы орунда турат. Мына ушундай кооз керемет жерибизди көздүн карегиндей сактап, өнүктүрүп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуу сенин жана менин жолбосо биздин милдетибиз, урматтуу окуучум. Мына быйыл Кыргызстандын эгемендүү өлкө болгондугуна 29 жыл толду. Ар бир өлкөнүн, ар бир мамлекеттин өзүнүн символикалык белгилери болот. Алар герб, туу жана гимн. Анда эмесе балдар, азыр мына туу жөнүндө маалыматты силерге айта кетсем. Кыргызстан мамлекеттик туусу. Кыргыз Республикасынын желеги 1992 жылдын 3 мартында
Жогорку кеңештин 8-ci sessiyasында кабыл алынган. Ал эми 5 мартта өкмөт үйүнүн төбөсүнө салтанаттуу түрдө көтөрүлгөн. Мамлекеттик чилектин авторлары булар: Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жалчыбек Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Малатбек Сыдыков. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чилеги кызыл түстө. Чилектин бет түстө кызылдыгы элдикти жана тайманбастыктын символу. Анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө 40 нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Күндөй тегеректин ичинде кыргыз боз үйүнүн түндүгү кызыл түстө берилген. Түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу. Ошондой эле символикалардын бири бул герб болуп эсептелет. Анда эмесе ушул герб жөнүндөгү маалыматты бул видеодон көрсөңөр болот. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин башка көз карандысыз мамлекеттер сыяктуу эле өзүнүн атрибуттарын иштеп чыкты. 1994-жылы 14-январында ошол кездеги легендарлуу парламент мамлекеттик гербти кабыл алды. Герб авторларынын бири милициянын генерал-майору Садырбек Тубанаев. Ал өзү профессионал сүрөтчү болбогондуктан гербти баштан аяк художник Асейин Абдраев тартып, ал уюштуруу иштери менен алек болгон. Анын айтымында герб боюнча талкуу 2 жылга созулуп, 2000ден ашуун эмгектин арасынан алардын иши тандалып алынган. Герб негизги 4 элементти: ала тоо, ысык көл, ак шумкар жана буудай сабагы менен ак пактаны камтыйт. Гербтеги түстөрдүн саны 4: ак, сары, көк жана күрөң түстөр колдонулган. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канаты жайылган ак шумкар, анын артында тоолор жана көл тартылган. Гербтин четинде буудай сабагы жана пактанын сүрөттөрү берилген. Тоолордун артында күн нуру чачырап турат. Мамлекеттик гербтин жогору жагында Кыргыз, төмөн жагында Республикасы деген жазуулар орун алган. Гербтеги көл ысык көл. Ал өмүрдүн жана энергиянын символу. Күн нуру тийип турган тоолор Кыргыз элинин калпагын элестетет. Гербтеги буудай сабактары менен пактылар Кыргызстандын бүтүндүгүн, биримдигин билдирет. Мына балдар, силер бүгүнкү сабакта Кыргызстан жана Кыргызстандын символикалары жөнүндө маалымат алдыңар. Кыргызстанды жүрөгүбүз менен сүйүп, көзүбүздүн карегиндей сактоо бул биздин милдетибиз. Балдар, силердин өзүңөрдүн адептүү алып жүрүүңөр жана сабактарды жакшы окууңар бул Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон кичинекей салымыңар болуп эсептелет. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма. Мына ушул Кыргызстандын символикаларын ушул сабакты кайтадан көрүү менен дептериңерге жазып жана аларды жаттайсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан кезиккенче сак саламатта калгыла.